Бул Баткен шаарындагы Түү Таш кварталында жайгашкан жаңы эс алуу жайы. Ак балык 2025 жылдын 10-июлунан баштап иштеп, күнүнө 100дөн ашуун конокторду кабыл алууда. Бул жерде даамдуу тамак, табигый кооздук жана балыкты кармап, жеп ырахат алууга шарт түзүлгөн. Ийгиликке жетиш үчүн аракет керек. Бул эс алуу жайы 10 жыл чет өлкөдө иштеп, мекенге кайтып келген ишкердин эмгегинин үзүрү. Ак балык Баткендин жаңы эс алуу багы. Мен Келбек уулу Айыпжан, ак балык эс алуу багынын негиздөөчүсүмүн. Мага ар кандай колдоо, консультация, юридикалык жардамдар керек болгондуктан ишкердикти колдоо борборунун юрист консультанты Султанали Мырзаевка кайрылып, мага жардам кылды. Жардамдары жердин багытын өзгөртүү, курулуш уруксаттарын, жер, суу, рейс корутундаларын алууга жардам кылды. Ишкердикти колдоо борборунун жардамы менен бүгүнкү күндө менин кыялым элге кызмат кылган эс алуу жайына айланды. Тамактан түрдө балык бар, балыктын түрлөрү форель, минтай, карп. Тамактардын түрлөрүнөн дагы кошо кетсек, пицца, хачапури, хинкали, куурдак, аш. Баткен областынын Баткен районунун жергиликтүү тургундары келип эс алышат. Эгерде сенин дагы идеяң болсо, ишкердикти колдоо борборуна кайрыл. Бул жерде финансылык, юридикалык, бизнес, пиар, маркетинг боюнча кеңештерди акысыз ала аласың. Ишкердикти колдоо борбору менен баары жеңил.